Саламатсыздарбы, урматтуу Жанар Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Ушинтип жаз бүтүп, жайда кирип келди. Саратан жай ысык, чүйдө Бишкекте 42 градуска чейин ысып атат экен. Бул канал жөнүндө кичине айтып кетсем, бул Жанар Медиа каналы жаңы ачылды. Бул каналда багыты кандай болмокчу? Базар болгондо авторынок, стройматериал базары, ошондой эле айыл чарба, бул өсүмдүктөр жөнүндө, огород жөнүндө, коро жай жөнүндө, жана ошондой эле Дордой базарындагы распродажалар да чыгат. Жана бул негизги айта кетчү нерсе кыргыз тилдүү канал болот. Көп өлкө көргөнүнө байланыштуу кыргыз тилинде болсо дагы орус тилинде бааларын айтып кетүүгө туура келип атат эле. Бул канал жалаң кыргыз тилдүү канал болуп ачылды. Бүгүнкү берүүдө мен өзүмдүн кичинекей, менин огородум чоң, эми 30 соток кичинекей бөлүгү боюнча видео жасагым келди. Кандай метод менен тигип атасыңар корону, өзүңөрдүн кеңешиңерди берсеңер болот. Бул жерде азыр 3-чү ото жүрүп атат, чөп аябай басып атат. Бир да жолу суу ичпеди, суу келе элек азырынча. Бул жакта 3-чү ото жүрүп атат. Буга чейин 2 ото жүрдү. Кечигип калганга байланыштуу баардыгы көчөт түрүндө болду. Уруктан сепкен жокпуз. Жана баардыгын эртең менен кечинде 2 мал сугарууга туура келип атат. Менин шартымда азыр күнүн ысыгына байланыштуу эртең менен, кечинде бүт 2 сыйрадан ар бир түбүн бала баккандай карап, бала карагандай багып отурабыз. Бул жакта кызылча. Силер жакта аба ырайы кандай? Ой пикирлери менен бөлүшүп кетиңиздер. Ото чөп менен кандай күрөшөсүңөр? Жана бул каналда айыл чарбасы жөнүндө дагы тартсам деп. Мисалга ютубка кирсең эле бүт Россиянын кандай кылып тигет, кандай кылып өстүрөт, клубника, малинаны сорттору кандай дегенде жалаң эле Россиянын сорттору жана ошол жактын видеолор чыгып калат. Ошондуктан биздин шартта Кыргызстанда эмнени кандай өстүрөт, ой бөлүшсөңүздөр болот. Бул жерде ашкабак, канделек, малинаны кантип өстүрсө болот, клубниканы кантип өстүрсө болот. Ошол багытында да бир бөлүк ачып атам. Жана ошондой эле видеолоруңар болсо, опытыңар менен бөлүшсөңүздөр болот. Муну мындай өстүрүп, мындай дарылайбыз дегендей. Билбегендер үчүн аябай жакшы, пайдалуу канал болот деп ойлойм. Бул жакта болсо малина өсүп турат. Бул быйылкы малина каралбай калды. Булар сап-сап болуп, отолуп, ортосу, аралыктарын баарын буюрса ал жөнүндө видео жасайм. Кандай кылып көчүрөт, кандай болуш керек арасы, кандай суу ичет, кандай багышат малинаны. Ошондой эле видеолорду башынан аягына чейин көрүп, каналды колдоп, класс басып, дос тааныштарга сунуштап коюңуздар демекчибиз. Урматы менен тез реклама, так маалымат жана Жанар Медиа каналы.